Бул аймак Акс районунун чек ара тилкесинде жайгашкан Талдыбулак конушу. Мындагы жашоочулар шарты катаалдыгына карабай, табият кырсыгынын баймубай катталуусуна карабастан, мына ушул жайда чек ара тилкесинде жашап келишкен. Бирок мамлекет тараптан эч кандай колдоолор болбогондуктан бул жайдан акырындык менен көчүп кетишүүдө. Кундуз Өмүралиева короо жайын таштап, буюн тайымдарын көчүрүп кетип жаткандардын бири. Анын үй бүлөсү менен журт которуусуна чек арадагы аймакта жашоо шарттын катаалдыгы себеп болууда. Таза суу жок, жолдорубуз начар, мектеп алыс окуучуларга сел келип каптады. Ушу короосунун ичине чейин толуп үйлөрүбүзгө чейин кирип кетти. Аны ошо тууралуу берден кеттик да эмне кылабыз анан кийин. Биз жака жардам болбоду, келген депутаттар ушундай немете чек арабыз, ону жактан өтө албай калдык. Мал барса эле өткүзүп кетет наркы өткө. Кыйналдык. Жок дегенде үндүктөрүбүзгө чейин өтүп атты да. Жоготтук, айдап кетип калып атты Өзбекстан солдаттары. Өмүралиева сыяктуу Дейрес айылынын Талдыбулак участкасынан 10дон ашуун кожолук башка жака көчүп кетишти. Мында азыркы учурда 8 үй бүлө баш калкылууда. Аларда шарты катал аймакта дагы канча убакыт жашоосун улантары белгисиз. Анткени жашоого эң зарыл болгон таза суу жана социалдык объектилерден азырынча кабар жок. Берден балдарыбызды окутуп эптеп бүтердик. Катташ кыйын болду мына 7-8 километр аралыкта. Таза сууду жыл 12 ай таш бичебиз. Анан кийин жамгыр жауганда тоз алабыз ичкенге. Шарт кыйын ушундай. Анан чек арада эмне жакын канча эшектерибизди алып 13 эшек алдырдым чек арада. Мыяктан сел келет, чоң сел келет. Үйлөрдү каптайт. Мына элдин баары көчүп кетти менден башкасы. Бул жайга 1980-жылдары адамдар отурукташкан. Ал кезде бийлик тараптан камкордук жакшы болгондуктан башка жака көчүп кетүү тууралуу ойлонгон эмеспиз дейт Акыл Жуматаев. Анын белгилешинче, чек ара тилкесинде жашагандар анын бекемдигин камсыз кылып келишет. Бирок мамлекеттен аларга жетиштүү деңгээлде көңүл бурулбаганы капалантаарын айтат. Агар биз болбогондо бийлер Өзбекстанга качан өтүп кетет болчу? Мен 83 көчүп келгенде даже эшек менен отурда өзбектер тамсалып койгон болчу. Кийин кары сүрүлүп көчүшүп кетти. Талдыбулакта ичимдик суу өтө бартылат. Анткени аны 10 чакырымга чейинки аралыктан ташып келишет. Кээде анысы болжогон мөөнөтүнө жетпей калып, жамгырдын суусун ичүүгө аргасыз болушат. Мындай абалга тушукпоо үчүн желим бөтөлкөлөргө суу толтурушуп, салкын жайда сакташат. Ушинтип ичебиз, жашообуз эң оор. Бул иче турган Айла жок, иче турган таза суу ушу. Канча убакыт ушинтип сактайсыңар? Бир жума же 10 күн, 20 күнгө чейин барат да. Дейрес айылынын Талдыбулак участкасында таза суудан башка көйгөйлөр да толтура. Алардын сап башында мектеп, ФАП, интернет жана уюлдук байланыштын жоктугу сыяктуу маселелер турат. Бул көйгөйлөрдү чечүү боюнча бийликтин жогорку бутактарына чейин кайрылуу жасалганы менен ушул күнгө чейин алардын бири да чечиле элек. Айттык, жастык, жогорку кечкече жастык, айттык, дедик, эми айылдын статусу да берилбеген, чек ара статусу да берилбеген бияка. Ушул биздин маселебиз. Ошол үчүн бул жака эч кандай көңүл бурулбайт. Элдер көчүп баштады. Акс районунун Дейрес айылы Өзбекстандын Чартак району менен чектешип турат. Белгилей кетсек, Кыргызстанда чек арада жайгашкан деген өзгөчө статуска ээ 61 айыл, 8 участок бар. Алардын 12си Жалал Абад облусунда жайгашкан. Кабылбек Учкунбай уулу, Тынчбек Дуолдаев, Жалал Абад облусу.